Саламатсыздарбы? Биз архив деген жаңы рубрика ачтык. Мурунку чыккан иликтөөлөрдү кайрадан сиздердин назарыңыздарга көрсөтүүнү чечтик. Бул иликтөө былтыр чыккан. Ушул иликтөөдөн кийин 2 ай өтпөй Улан Ниязбеков баш болуп МВД бизге тиешелүү 11 журналистти камакка алышты. Жакында болсо Улан Ниязбековдун тайкеси Мадина базары боюнча иликтөөбүздө дагы аталды. Ал эми биздин былтыркы видеону көрсөңөр, эмне үчүн биздин журналисттерди куугунтукка алганы бардыгы түшүнүктүү болот. Бул алардын жеке кызыкчылыктары коомго чыгып кетпесин деген аракети болду. Эмиль, сени сурак кылат, допрос кылат, камабайт эч ким. Был в банке и забрал все деньги. Все 750 тысяч долларов. Бүгүн биз сиздерге азыркы бийликтеги кой терисин жамынган Кашкыр жөнүндө айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылыштын каарманы контрабандист, коммерсант, интригант. Эки элди бириктирбеген, бир үйдү зээриктирбеген Матраимов менен Көлүбаевдин кол баласы Улан Ниязбеков жөнүндө болмокчу. Эң алгач анын тарых таржымалына токтоло кетсек. Кулак деген кайман аты менен таанылган Улан Ниязбеков деген ким? Кайдан чыккан? Жана кандай механизмдин күчү менен бүгүнкү карьералык максатына жетише алды? Сиздерге бүгүн ушу жаш өзүңүздөрдүн ичиңиздерден чыккан бир кадрды министр кылып убактылуу даярдап атам. Сырттан мисалы азыр бирөөнү алып келип койсок, анда ал деле жакпайт силерге. Мына ушу генералдардын арасынан койсок, бул деле жакпайт. Ушинтип баштайт. Ошон үчүн убактылуу кабыл алып коюңуздар, убактылуу бир айдын ичинде ишин көргөзө алса, анда калат, көргөзө албаса дагы аны көрөбүз да. ИИМдин министри делген Улан Ниязбеков карьерасын ИИМдин 7 бөлүмүнөн баштаган. 7 бөлүмдү коомчулукта көбү биле бербейт. Билгендер болсо ал жакта тыңчы, агент, чалгынчылар, душмандарга каршы жашыруун иштешет деп билишет. 7 бөлүмдөгүлөр Советтер Союзу учурунда элди, жерди сактайм, тилимди, тарыхымды жандандырам, өнүктүрөм деген мекенчил элдин каймактарын НКВДга салып берип, атууга кетирип турган. Булар иштен чыккан ири жылаандар болгон. Учурунда алар улуттун каймактарын интрига уюштуруп, колго түшүрүп, каралап, элге жаман көрсөтүп жок кылдыртышкан. Мындайча айтканда өздөн чыккан өрт жаман, өзөктөн чыккан жат жаман болушуп, СССРдин катаал саясатына биздин чыгаандарды курмандык кылышкан. Азыр деле бул 7 бөлүмдөгүлөр жемкорлорду, контрабандист, криминалдарды ашкерелеген чындыкты айткан жарандардын, журналисттердин, акындардын, патриоттордун сары изине чөп салып, аңдуу, тыңдоо, видео капкан коюу, каралоо, ич кийиминен өйдө казуу менен алектенишет. Мындан сырткары бул 7 отделге окшогон дагы 10, 5 отделдер деген дагы бар. Буларда ошондой эле ыплас иштерди жасайт. Жемкор өкмөт бул шпиондорго катардагы мамлекеттик кызматкерлер жана карапайым элге караганда жакшы көңүл бурат. ИИМдин бул бөлүмүнүн кызматкерлери камоо, куугунтуктоо, каралоо, сценарийлерин түзүү менен алектенип жүрүшөт. Негизи бул бөлүм террористтерди жана мыйзамсыз мигранттарды кармашы керек. Бирок алар бүгүнкү күндө социалдык тармактарда нааразылык билдирген же сын айткан журналисттерди, блогерлерди, жарандык активисттерди жана карапайым жарандарды камап, кечирим суратып, коркутуп, үркүтүп жүрүшөт. Мына ушундай милицияны азыркы ички иштер министри Улан Ниязбеков түптөдү. Айтмакчы, мына ушул иликтөө чыгаардын алдындагы бир белгисиз адамдар кеңсенин жанына келип бизди сүрөткө тарткылашкан. Жана ошондой эле менин да үйүмдү тегеректеп кыдырышып, тепкичке дере чыгып, эшиктин оозуна дере барып тыңшашкан. Анан аларды сүрөткө тартып баштаганда качып кетишкен. Мына ошол Улан Ниязбековго кантип кой кайтартып коюшканы жөнүндө азыр айтып беребиз. Жок, координация кылып койбойлу, качап, координация кылып койбойлу. Мутуңга мен кетем бардым. Булары куп чыксын, жүрөгү тоодой болуп калсын дешип, Болот Назаровго наркотик. В декабре у Темирова в квартире нашли видеокамеру, Wi-Fi роутер, самодельный блок питания, микрофон и несколько проводов. Улан Ниязбековдун моралдык принциптери жок.
Буга ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин шалаакылыгынан улам өлтүрүлгөн Бурулайдын кейси далил. Ошого байланыштуу коомчулук Ниязбековдун кызматтан кетишин талап кылган. Бирок Ниязбеков катасын мойнуна алып, сыйы менен кызматын тапшырып кетип калбай, милиция кызматкерлерин жарандык кийимчен анти-митингге чыгарган. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жана кылмыш иликтөө башкармалыгынын жетекчилери бул анти-митингди жетектеп жатат. Демек, креслосын жоготкуча Кадыр Баркын Авирин жоготууну артык көргөн десек болот. Матраимовдун куугунтугуна кабылган Эмил Кимсанов Улан Ниязбековдун коопсуздугу үчүн жардам сурап кайрылганда абакка киргизем, кайра чыгарып коем деген видеосу жарыяланып кеткен. Бирок Ниязбеков сөзүнө турган эмес. Демек, мындан ийимдин Матраимовдун буйругу менен иштээрин билсек болот. Звоним начальнику секретной службы МВД 7-го управления МВД КР. Ламбайке geçeceğiz, что я так поступаю. Эмиль, Ал? короче, мындай кыл. Сен кел. Сени сурак кылат, допрос кылат, камабайт эч ким. Мен сагачы, мен сага. Өзүм киргизем, мен сени өзүм чыгарам. Эртең эгерде чыгара албай калсам, ошол жерден сен айт, Биз коопсуздугубузду кимге ишенип тапшырганбыз? Эмилбек Кимсанов ошол байланышканда сиздин атыңызды бир нече жолу атады эле. Ушул боюнча комментарий бере аласызбы? Кандай байланышыңыз бар? Иштер боюнча мен маалыматым жок. Ал менден башка улан дегендер бар болгондур, может. Мына жаңы жумушка кирсек, тактап көрөйүк. Тергөө кызматында ушул убакта менин массалык маалымат каражаттар аркылуу билген кылмыш иши бар экенин. 2013 жылы Улан Ниязбеков менен Саид Иралиев биргеликте жеке ишкер Алексей Гавриловдун 3 жүк ташуучу фурасын тартып алган. Гавриловдун айтымында Саид Иралиев менен Кримтөбөл Камчы Көлбаев жакын ымалада болгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө бул 3 жүк ташуучууна кандайдыр бир жол менен ИИМдин финансы, экономикалык башкармалыгынын балансына түшүп калганы белгилүү болду. Уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы демекчи, анын мындай адатын тышкылык жоруктары бүгүнкү күндө да уланып келет. Улан Ниязбековго баш ийген милиция кызматкерлерине карата арыз түшкөн. Анда милиция кызматкерлери жөнөкөй адамдардын 12 унаасын жиксиз жоготкон. Анын кожоюндары тирүү. Документтери бар болсо деле унаалардын ээси жок деген шылтоо менен соттор милициялардын пайдасына чечим чыгарып беришкен. У нас, короче, построение здесь. Ключи делали, аварийное вскрытие. Такой ход раз видели? Один на одном ключе, короче, вот, запрограммировали. Подходит не только к этим двум, еще тут несколько машин. Вот. Чтобы вы понимали, вот смотрите, я нажимаю. Но не заводит, правда, вторую машину. Багажник нажал, закрываются оба. Аны менен эле калып калбай милиция кызматкерлеринин катышуусунда $750,000 карактоо, талап, тоноо болгон. Бул боюнча бизге Орусиянын жараны кайрылган. До 22 апреля прошлого года поступила сумма 750 тысяч по контрактам, по которым я был должен отправить их за обувь и за текстиль в Китай. 5 уже апреля, понедельник 22 года, 9 часов я вышел из дома, чтобы направился в банк РСК, который находится на Моссовете. Со мной были уже действующие контракты, по которым мы должны были деньги отправить в Китайскую Народную Республику. На выходе, значит, меня кто-то окликнул, я увидел машина Камри, оттуда вышел, значит, мужчина лет 45 в гражданской форме. Подошел и представился как майор Чуйской областной ГУВД Курманалиев Чингис, начальник отдела службы криминальной милиции. С ним были еще двое,
его сотрудников, ну, впоследствии я узнал. За рулем сидел Эрмек Сатиев, капитан, в ранге капитана, работник этого же отдела Чуйского ГУВД. А рядом со мной стал Аделет Джунышалиев, тоже капитан, тоже его сотрудник. И попросили меня сесть в машину, поехать с ними в ГУВД. Видеодон Чүй рейбинин кызматкерлери үйгө саат 8ге жакын келгенин байкаса болот. Ошол эле маалда белгисиз бир киши банкка бизнесмендин жасалма чеги менен келет. Рейбте ишкер саат 3:30га чейин кармалып турат. Дал ошол убакытта Шылуун $750 алып банктан чыгып кеткен. Арзымбек еще понедельник, за день до этого, когда меня держали в ГУВД, был в банке и забрал все деньги наличными. Все $750 000. Арзымбек пропал, значит, телефоны отключены, никаких не было ясности. И после этого я уже был вынужден обратиться в ГКМБ. Акчаны Улан Ниязбековдун жардамчысымын деген киши алып кеткен. Ал эми бул сүрөттө ал кишини Садыр Жапаровдун жанында көрүүгө болот. Соттук териштирүү дагы деле уланууда. Бирок бул иш боюнча соттун чечими кандай болорун божомолдой деле алабыз. Ал эми $750 000 ишкерге кайтарылган эмес. Улан Ниязбеков Садыр Жапаровка чоочун адам эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев дебатта Садыр Жапаров кезинде Улан Ниязбеков аркылуу кантип кредит алып жүргөнүн айтып чыккан. Бул жерде бир гана өзүнүн помощнигин эмес, мына азыр министр внутренних дел болуп жүрбөйбү? Жигит Ниязбеков. Ал дагы ушул Садыр Жапаровго ошол банктан 2001-жылы $138 000 алып бериптир. $138 000. Буну да төлөбөй кеттир. Эң негизгиси кийин тергеп чыкса, ал жанагы Ниязбековдон, Уландан сураса, каякта акча десе, бул жерде өз колу менен жазып бериптир. Мен эч кандай тиешем жок, акчаны бар Садыр Жапаровго бергем. Мага тийишпей келет. Демек, Садыр Жапаров менен ысык мамилеси анын креслосын сактап келет десек болот. Бардык жерде көзөмөл камералар бар. Аларга көз салып отурган күзөтчүлөрдүн буткасын көрсөк болот. Бул көчө катуу кайтарууга алынган. Спутникте картада көптөгөн үйлөрдүн бассейндери бар экени көрүнүп турат. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Улан Ниязбеков ушул көчөдө жашайт. Чындыгында эле Оксфорд мектебинин жанындагы бул үйлөрдүн бири Улан Ниязбековдун апасы Сабира Чантороевна Мырсалиевага таандык. Быйыл да жанаша жайгашкан 2 особняк сатылып алынганын биле алдык. Ал үйлөр тууганы Мырсалиев Абдымалик Чантороевичке катталган. Жалпысынан бул хансарайлардын баасы $1,5 миллион жакын. Же болжол менен 170 миллион сом. Май куюучу жайлардын бири Жеңишбек Кожомуратов аттуу жарандын наамына катталган Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат базасында Ал Талас облусунун Кара Буура районундагы Маймак айылында катталганы жана жергиликтүү кеңештин депутаты болгондугу жазылат. Биздин журналисттер Жеңишбек Кожомуратов Ички иштер министрлигинин башчысы Улан Ниязбековдун жакын тууганы экендигин аныктап, эмне тешим бар эди? Ошол сиздин соргоп турам. Очо, каяктагы бир нерселердин баарын эле бурмалап чыгардым ой дейт. Бул кишинин аты Кожомуратов Адыл. Видеодо ал поликлиниканын журналистинин суроолорун жактырбай, аны сөгүп сагып жатат. Ал жакта май куюучу станциялар жана Улан Ниязбеков менен туугандык байланыштары боюнча суроолор берилген. Аталаш тууганбыз. Менин чоң атам менен анын чоң атасы тууган. Арка айылындагы май куюучу жай дал ушул Кожомуратовго катталганы аныкталган. Жергиликтүү тургундар бул ушул май куюучу жай Тажикстанга контрабанда жолу менен май ташыйт деп күмөн санашаарын поликлиникага билдиришкен. Контрабанда да баардыгы Тажикстанга өтүп кетет. Тажиктан жерден ташып аткан болот. Тажиктардын машинасына куюп аткан болот. Цистерналарга. Торгөзөк чиновниктердин чөнтөгү иштейт ал заправкалар. Бул май куюучу станция Oil Company Москва деген юридикалык жак аркылуу отчет берерин аныктадык.
бул май куюучу станциянын негиздөөчүсү жана директору Улан Ниязбековдун агасы Мырсалиев Абдымалик. Жогорудан кеп болгон хан сарайлар ушул адамга катталганын эске салабыз. Бузуку, саткын, агент деп жамандалган политклиникадагы кесиптештерибиз Улан Ниязбековдун агасы Абдымалик Мырсалиевдин аткезчилик менен Тажикстанга май ташыганын таап чыгышкан. Сосновка, Баткен жолунда күйүп кеткен күйүүчү май ташыган цистерналар көп эле жаңылыктарга чыгат. Жакында эле күйүүчү май ташыган автоцистерналардын бирин өчүрүп жатып, 2 милиция кызматкери каза болду. Скончался Орузмамат Акуналиев, пострадавший в результате ДТП на перевале Туашу. Орусия Кыргызстанга мунай продуктуларын экспорттук пошлинасыз башка өлкөлөргө караганда арзан сатат. Бирок Кыргызстандын расмий түрдө кайра сатууга укугу жок. Ошондуктан көп жылдан бери Тажикстанга күйүүчү майлоочу майларды жашыруун сатып келишкени маалым болду. Ниязбековдун туугандарынын май куюучу жайы жайгашкан арка айылында чек ара тосмолору жок. Тажикстандан каалаган адам келип эч кандай бажысыз бензин ташыса болот. Аталган Москва нефть компаниясынын 3 май куюучу жайы бар. Үчөө тең Казакстандан Тажикстанга кетчү эң кыска жолдун боюнда жайгашкан. Бул жолдун боюнда Сосновка, Петровка жана арка айылдары орун алган. 2017 жылы бажы төлөмдөрүн Ниязбеков деген фамилиядагы бир адам жүргүзүп турган. Нефть компаниялары үчүн күлкү келтирерлик 1000-3000, ашып кетсе 5000 сомдон гана төлөп коюшуп, бажы төлөмдөрүнүн негизги суммасынан буйта өтүп турушкан. Баса, быйыл Улан Ниязбековдун Мелис Абдысеитович Мырсалиев деген тууганы Ысык Ата РИИБинин начальниги болуп дайындалды. Улан Ниязбековдун Мырсалиев Абдысеит Чантороевич деген да тууганы бар. Демек, бул Мелис Абдысеиттин баласы болушу мүмкүн. Мына бул Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлардын контрабандасы, кримтөбөлдөр, жемкорлор менен байланышы, тууганчылык, каракчылык жана уурулук, провокация ушунун баары биздин ийимде болуп жатат. А биз президентти, парламентти өзүбүз шайлаганбыз. Алар жооптуу кызматтарга так ушундай кадрларды тандап алышкан. Айтмакчы, ийимдин министри Улан Ниязбековдун аскердик билети жасалма экенин эске сала кетпесек болбос. Бул жөнүндө 2012 жылы октябрда эле билинип, талкууга алынган. Бирок мыйзамсыз аскердик билет берилгенин 10 жылдан ашык убакыт өтүп кеткенине байланыштуу кылмыш ишин козгоодон баш тартып коюшкан. Ушундан соң карьералык тепкич менен кадам-кадам көтөрүлгөн күжүрмө милиция кызматкери деген сөздөр жомоктой сезиле баштайт. Улан Ниязбеков өзүңүздөр байкагандай карьерасын укмуштай эле лифт менен көтөрүлгөндөй шумдук бат түз алган. Качан гана коом чындыкты издеп, даанышмандык менен чындыкка умтула баштаганда мамлекет өнүгөт. Инструкциясы жана техникалык тапшырмасы боюнча милиция милдетин так аткарбаганы өкүндүрөт. Ички иштер органдарынын негизги милдети бул жөнөкөй кыргыз жарандарынын бизди, карапайым элди коопсуздук менен камсыз кылуу. Коомдук тартипти бузуп, эл рызкысын жеген, элге каршы иштеп, өз кызыкчылыгын ойлогон кылмыштуу топтор жана коррупционерлер менен күрөшүү болуп эсептелинет. Мына ушул милдеттерден сыртка чыкканга такыр акысы жок. Түздөн түз укук берилбеген орган же кишилерден кандайдыр бир буйрук же заказ алууга укугу жок жана ага тыюу салынат. Ошондой эле милиция конституция жана мыйзамдын кароолчусу болушу керек. Мына ушул милициялар аларга жүктөлгөн милдеттерин толук аткарбай, тескерисинче өздөрү кошулуп алып мыйзам бузуп, биздин укугубузду тебелеп, тепсеп жаткандыктан эл ичинен чыккан эрендер булардын милдетин өз колуна алганга туура келди. Милициялар акчанын кулу болуп, бизди сатып кеткендиктен эл эмпошник, журналист болуп, кылмыштарды ачыктап, коррупциялык схемалардын бетин ачып, укук бузууларды коомго алып чыгып, алардын болушуна тоскоолдук кылып жатышат. Бул эмнени билдирет? Милициядагы депутаттарга окшоп жарымы коммерсант, жарымы криминал болуп кеткен. Ач көздөнүп өз чөнтөгүнө иштеп кетишкен. Албетте бар эмес, бирок көбүнчөсү.
Мына ошол Ниязбеков кылмыштардын бетин ачпай эле кылмышкерлерге жол ачып келет. Биз кылмышкерлерди милиция кылыптырбыз. Ниязбековго окшогон элди сүлүк курттай сооруп, каалаганын калчап, кремтөөлдөрдүн буйругун аткарып жүргөн кадрларды министр кылып койбошубуз керек. Сиздер менен мен Махабат Тажыбек болдум. Кийинки көрүшкөнчө. Кызык жашоо башталды, иштетеле баштады. Бир муштумдай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойлу, келечекте хойлойлу. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойлу.